Милиционер жашы жетелек кыз менен жыныстык катнашта болгон деген шек менен кармалды. Азыркы учурда иликтөөлөр башталды. Кадамжайдагы үрөө учурган жол кырсык. Чак түштө бир нече адамдар ооруканага жеткирилди. Бишкекте 7-класстын окуучусу каза болгону эсиңизде болсо керек. Ортодо чыр чыкканда мугалим болгонбу? Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкектеги 7-класстын окуучуларынын каза болушу класста мугалим болгонбу? Кече 15 апрелде 7-класстын окуучусу каза болгон. Милиция сабак учурунда 2 окуучу уруша кетип, 2011-жылы туулган окуучу бала 2010-жылы туулган кыздын денесине залал келтиргенин билдирген. Кыз ошол жерден эсин жоготкон. Сереп медиа маалымат агенттиги окуя тууралуу комментарий алуу үчүн Бишкек шаардык медиасынын алдындагы билим берүү департаментине байланыштык. Аларда сабак учурунда 7-класстын 2 окуучусунун ортосунда келишпестик чыгып, аягында кайгылуу окуя болгонун билдиришти. Окуя болгон жерге тез жардам чакырылып, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин, Ленин райондук администрациясынын, укук коргоо органдарынын жетекчилиги да келген. Мыйзамдарга ылайык бардык зарыл чаралар көрүлдү. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Анын алкагында болгон окуяга укуктук баа берилет дешти. Кырсык сабак учурунда болсо класста мугалим болгонбу деген сурообузга ооба мугалим болгон, тергөө жүрүп жатат, анын жыйынтыгы чыксын, күтө туралы дешти. Булак Сереп Кежи. Кадамжайдагы окуя. Чактүштө бир нече адам жандандыруу бөлүмүнө түштү. Бүгүн 16 апрелде Кадамжай районунун Ак Өргө айылында жол кырсыгы катталып 10 адам жабыркады. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына көбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 14:30 чамасында болгон. Жолдо Honda CR-V, Hyundai Porter жана Жигули үлгүсүндөгү унаалар кагышты. Кырсыктан 10 адам жабыркап, алардын ичинен 4 адам жандандыруу бөлүмүнө түшкөнү айтылууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Милиционер жашы жетелек кыз менен жыныстык катнашта болгон деп шектелүүдө. Эки жигит жашы жетелек кыз менен жыныстык катнашта болгон деп шектелип жатат. Алардын бири ички иштер органдарынын кызматкери. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Тергөөчүлөр 20 жана 25 жаштагы жигиттер жашы жетелек кыз менен тааныш болуп, ар кайсыл убакта аны менен мамиледе болгонун аныкташты. Бул боюнча 16 жашка толуу элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр кармалып, 2 айга камакка алынды. Тергөө жүрүп жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы мыйзам талаптарына ылайык, ошондой эле тергөө жана жабырлануучунун кызыкчылыгы үчүн башка маалыматтар ачыкка чыгарылбай турганын билдирди. Булак бара келди. Базар Коргондогу балдар ооруканасындагы таракандар. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жайгашкан балдар жугуштуу оорулар ооруканасынын санитардык абалы коомчулуктун сынына кабылды. Каналыбыздын катталуучусу жиберген видеодо оорукананын ичиндеги курт-кумурскалар ачык көрүнүп турат. Видео материалда бөлмөлөрдүн дубалдарында жана полу менен эмдөө жүргүзүлүүчү жайларда тазалык талаптары сакталбаганы байкалат. Азырынча Саламаттык сактоо министрлиги жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул боюнча расмий комментарий бере элек. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Kıvançbek kızı kımbat. Oğlum Muhammed şu жол кырсыгына кабылып, башына удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт.
баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.